Представь, будто бы тебя похищают инопланетяне. Единственное, что ты можешь взять с собой с Земли, это музыка. Аврора. Бекзат Пирматовтың 2018 жылы тартылған дебюттік толық метраждуу тасмасы. Тасманын астындағы комментарийлерде көрүүчүлөрдүн жарымы уақытты текке кетиргенине өкүнүп, элди көрбөй эле коюуга чакырса, кээ бир көрүүчүлөр тескерисинче автордун чыгармадагы терең ойлоруна баа беришип, бүгүнкү күнгө чейин толук түшүнүүгө аракет кылып келишет. Биз Evidence редакциясынын жамааты катары мындай концептуалдык иштен кыя өтпөй, тасманын чыныгы идеясын ачып көрүүнү чечтик. Автор бизге эмнелерди сунуштап жатат? Карап көрөлү. Тасма тартылган Ысык көлдөгү Аврора санаторийинин чеберчилик менен жашырылган жарнамасыбы? Советтик өтмүш менен Кыргыздын азыркы учурунун кесилишкен жеринде өзүбүздүн өзгөчөлүгүбүздү издегенибиз тууралуу татаал социалдык билдирүү? Же бул Стэнли Кубрик, Альфред Хичкок, Кристофер Нолан, же Ларс фон Триер сыяктуу кино чеберлердин образ стилдеринин ыкмаларынан алынган бир артхаус топтомубу? Бул анализди көрүүдөн мурун тасманын өзү менен таанышып чыгууну сунуштайбыз. Мисалы, тасманы этномедиадан көрүп, пикириңизди калтырсаңыз болот. Ал эми биз сиздер менен анализибизди бөлүшөбүз. Анда кеттик. Биринчиден, сюжеттин өнүгүүсү ыраттуу эмес. Башкача айтканда, тасмада көрсөтүлгөн ар кандай окуялар башаламан берилген. Окуянын башталышын табуу бир топ кыйын. Кээде окуялар ирети менен өөрчүсө, айрым жерлерде убакыттагы секириктери бар. А дегенде баарын бир логикалык сюжетке чогултууга аракет кылалы. Тасмадагы окуялар Ысык көлдүн түндүк жээгиндеги Аврора санаторийинде өтөт. Арно концерти программасынын популярдуу теле алып баруучусу жергиликтүү сутенер Дастанды аны куралы менен өлтүрүп салат. Мейманкананын жетекчиси бул окуяны жаап жашырып, коомчулукка билдирбөөгө аракет кылат. Ошол эле учурда сутенер БДСМ менен кызыккан салык кызматкери менен гейша кызматтары көрсөтүлүү үчүн келишим түзөт. Бирок салык кызматчысы жаңылыштык менен туура эмес аялга жолугуп калат. Кийин ал жаңы таңгакталган iPhone телефонунда сырдуу түрдө пайда болгон Кытай тилиндеги билдирүүсү бар видеону өчүрүүнү талап кылган санаторийге келген кытайлык коноктор тарабынан өлтүрүлөт. Тасма жүрүп жаткан бул эки борбордук окуя Чыңгыз Айтматовдун ак кемесине байланышкан Авроранын жетекчисинин көз караштары, бактын музыкасы, Ысык көлдүн суусу менен эксперимент жасап жаткан 3 жаш жигиттин сырдуу окуясы жана ошондой эле эки кыздын музыка жана инопланетяндарды талкуулоосу менен чырмалышкан. Окуяны алгач хронологиялык тартипке коюп алалы. Анткени тасманын ар бир көрүнүшүнүн мааниси бар жана ал жаңы окуяларга алып барат. Аврора санаторийи 1979 жылы Леонид Брежневдин демилгеси менен курулуп, советтик жетекчиликтин эс алып дарылануусуна багытталган. Санаторийдин архитектурасы ак кеме түрүндө долбоорлонгон жана бул идея Чыңгыз Айтматовдун ушул эле аталыштагы китебине байланыштуу келип чыккан. Тасманын сюжетине ылайык 1983 жылы 3 жаш жигит көчүп келип, суунун касиеттери менен классикалык музыканын байланышын аныктоо үчүн эксперимент жүргүзүүнү чечишет. Алардын теориясы боюнча органикалык тиричиликтин кандай гана түрү болбосун, өзгөчө суу менен азыктанган өсүмдүктөр. Эгер бул суу жогорку сапаттагы музыка, мисалы Моцарттын, Рахманиновдун же Бахтын симфониялары менен азыктандырылган болсо, жаңы касиеттерге ээ боло баштайт. Алар талаага келип, бир жаш кызга ай толгон кезде классикалык музыканын коштоосунда талаадан кара курай чогултууну тапшырышат. Тасмада ушул негизги учурда сыйкырдуу окуялар болот. Санаторийге кайтып келери менен достор кыз чогулткан кара курайды чегип 2017 жылга түшүп калышат. Санаторийде иштеп жаткан атактуу профессор Назар Алиев досторунун өтүнүчү менен Баңги затына көз каранды 3 адамды бөлмөсүндө күтүп жаткан болот. Бирок жаңылыштык менен бейтаптар ордуна убакыт саякатчыларын кабыл алат. Назар Алиев жигиттерди чындыктан алыс окуяларды айтып алдап жатышат деп бөлмөдөн кууп чыгат. Профессор тараптан жаңылыштык болгондугун балдар алардын эксперименти тууралуу кимдир бирөө билип, бөлмөдө күтүп жатканын байкашат. А вы что, знаете, что с нами произошло? Ребят, вы как-то уж соберитесь, что ли, у меня мало времени. Ошентип биздин трио кокусунан окуялардын чынжырын баштайт. Санаторийге курбусу менен эс алганы келген коноктордун бири курбусуна кечинде барга түшүп, кимдир бирөө менен таанышууну сунуштайт. Анткени ал өз жумуш көйгөйлөрүн чечүү үчүн кетүүгө аргасыз болот. Ал салык кызматкерине жаңы iPhone телефонун белек кылып пара алгысы келет. Бирок салык кызматкери белекти алгандан кийин байланышка чыкпай калат. Бул жагдай алдыда да роль ойнойт. Кечинде курбусу жаңы таанышуулар үчүн барга түшүп, бирок жергиликтүү кызматкерлердин эже деген сөзүнө таарынып, коңшулаш ретро бар деп аталган жайга келет.
Мындан бир аз мурун буга чейин айтылган киши өлтүрүү ушул барда ишке ашат. Сутенер гейша менен чогуу барда ичимдик ичип, БДСМге жакын кардарын күтүп жатып, апасынын кумири Арно концертинин белгилүү телеалып баруучусу Бактыбек Мамытовду көрүп калат да апасына арнап видео тартууну суранат. Сутенердун орунсуз суранууларынан тажап, алып баруучу видеого түшүүдөн баш тартат. Сутенер ачуусу келип, аны тапанча менен коркута баштайт жана акырында ал өзү өлөт. Аларды суракка алуу үчүн бардан алып кетишет. Дал ушул учурда БДСМ кардары гейшаны таба албай, кокустан башка кыз менен жолугуп калат. Кызматкердин эже деген сөзүнө таарынган аял алгач гейша менен жолугуу үчүн код сөз катары кызмат кылган ханышам деген сөздү комплимент катары кабыл алып, бул киши менен кубанып отуруп калат. Болгон окуялар түш сыяктуу бир катар кокустуктардан турат. Анткени эгер сутенер өлтүрбөгөндө же айым бир аз мурун кызматкерлерге таарынып ретро барга келбегенде, булардын бири да болмок эмес. Ал эми салык кызматкери болуп жаткан нерселердин баарын ролдук оюн катары кабылдап, аны кыздын досунан белекке алып, люстрага катып койгон iPhone телефонуна тарткысы келет. Бир аз мурун ал iPhone'дун таңгагын ачып жатканда Кытай тилиндеги билдирүүнү көрөт. Ал барда отурган Кытай коноктордун жардамы менен видеону которууга аракет кылат. Алар билдирүүгө кызыгып, андан смартфонду сатууну же видеону өчүрүүнү суранышат. Бирок каарман анын ордуна кымбат баа талап кылат. Кийин кызга карата зордук зомбулукту дал ушул кытайлыктар токтотушат. Көрсөтүлгөн каршылыктардан кийин аны кытайлар терезеден ыргытып жиберишет. Ошол эле учурда санаторийдин директору коопсуздук кызматынын башчысынын жана бардык кызматкерлери адам өлтүрүү боюнча окуяны жаап жашырууга аракет кылып, телеалып баруучунун окуяны ачыкка чыгарбоосун суранышат. Сөөгүктү көмүүнү бармен менен официантка тапшырышып, бардыгын кылмышка кыйыр шериктеш кылып коюшат. Тасманын аягында кыздын тирүү экенин, БДСМге жакын каармандын жансыз денесин санаторийдин башка кызматкери таап алганын, ал эми бөлмөнү тазалап жаткан аял люстрада катылып видео тартылган iPhone телефонун таап, далилдерди жок кылганын көрөбүз. Аягында чындыктын бети ачылбай, бүт окуя санаторийдин деңгээлинде мөөрү басылгандай жабылып калат. Тасманын сюжетин деталдуу карап чыгып, анын хронологиялык тартипте жайгаштырсак да баары бир башаламан чаташкандай сезилет. Андыктан келгиле, тасмадагы символдорду бирге чечмелеп көрөлү. Башта айта кетчү нерсе, фильмде Аврора санаторийи тирүү организм. Ал эми жетекчилиги жана кызматкерлерин анын кызматында турган коргоочулары катары кабыл алсак туура болот. Көптөгөн каармандар мистикалык жана реалдуу дүйнөнүн ортосунда жол көрсөтүүчү ролду ойношот. Эгерде санаторийдин аталышы жөнүндө айта турган болсок, анда Аврора байыркы римдик таңдын кудайы болуп эсептелет. Таңдын атышын жарык менен караңгылыктын, жакшылык менен жамандыктын өзүнчө бөлүүчүсү катары кабылдасак болот. Көптөгөн маданияттарда, анын ичинде кыргыздардын да ишениминде, таңда тиги дүйнөнүн күчтөрү жашынып, алардын ордун чыныгы дүйнөнүн мыйзамдары ээлеп турган мезгил болот. Жалпыбызга ата-энелер балдарын таң атканда тоо сууларынын жээгине алып барып, руханий жактан тазалап, дарылаганга аракет кылган учурлары белгилүү. Тасмада тирүүлөр менен өлгөндөрдүн ортосундагы чек аранын бир түрү катары таңга өзгөчө көңүл бурулганын көрөбүз. Мисалы, Кытайлар ыргытып жиберген адамдын сөөгү директордун балконунан орнотулган видео камеранын жанынан түшүп, таңга маал анын рухунун башка дүйнөгө кетип баратканы жаздырылып калат. Жакшылык менен жамандыктын ички күрөшү тасманын ар бир каарманында чагылдырылган. Биз алардын жаман жана жакшы жактарын көрөбүз. Фильмден жалаң оң каармандарды табуу кыйын. 1983 жылы эксперимент жүргүзгөн 3 жаш жигит жасаган ритуалдарынан улам санаторийдин кызыкчылыгы үчүн күрөшкөн коргоочу ролундагы жетекчиликте көрүнөт жана алардын аракеттери жумшак айтканда күмөндүү. А санаторийдин директору өзүнүн ак кеме жөнүндө баяндарында жомоктогу баланын үнүнүн фонунда 1983 жылы жоголуп кеткен өзүн издеп жаткандай туюлат. Тамекисинин кутучасындагы тамеки өлтүрөт деген жазууну ак кагаз менен жаап алган жетекчи. Ритуал жасап, кара курай чегип алышып, мейкиндик убакыттын бүтүндүгүн бузушканына унутууга аракет кылгандай сезилет. Ал Авроранын келечегине тынчсызданат. Анткени ал жакын арада чет элдик ишкерлерге ижарага берилет. Бул жерде автордун санаасы духтун, өздүктүн жоголушунда гана эмес, улуттук масштабтагы ойлору да байкалып жаткандай туюлат. Боюсь, китайцы сделают очень выгодное предложение, от которого сложно будет отказаться. Это как тетки, да? Что отремонтировали дорогу в Бишкеке Горького и переименовали на Анкару. Вроде того.
Эксперимент кылып жаткан жигиттердин бирин эске алган профессор Назаралиев кызматкерлер менен гипноз сессиясын өткөрөт. Андан кийин кызматчы аял чындыктын сыртка чыгышына жол бербей, iPhone телефонун өрттөп жиберет. Жаштарды угуп жардам берүүнүн ордуна аларга кол көтөрөт. Ты о чем, а? Ты что меня турку гонишь? Мажорики дешевые. Үчүнчүсү болсо, башкармалыктын мүчөсү коопсуздук кызматынын башчысынын милдетин аткарып, гейишага кийинчерээк кызматкерлерге кысым көрсөтүп, коркутуп, кызматтык өсүш болот деп аларды окуяны жаап жашырууга көндүрөт. Ошентип алар дагы Аврора организминин бир бөлүгүнө айланышат. Кызматкерлердин таңгамал сөөктү көмүшкөнүн алардын ички тандоосун чагылдырып тургандай сезилет. Жана ошондой эле алардын диалогу, алардын бир нерсеге арналуусунун айланасында курулуп жатканын угабыз. Бұл эми посвящение сыяктуу да бизгечи. Посвящение кандай болот кыргызча? Арно деген сөз бекеринен колдонулган жок деп ойлойбуз. Айтмакчы, телеалпаруучунун программасы дагы Арно концерти деп аталат. Жана айланадагы болуп жаткан окуяларга даана байланышы бар. Ооба, ал А дегенде санаторийдин жетекчисинин болгон ишти жең ичинен эле эч кимге билдирбей бүтүрөлү дегенине көнбөй, киши өлтүргөн үчүн жоопкерчиликти мойнуна алгысы келет. Бирок аягында жетекчинин айтканына макул болот. Аны кандайдыр бир мааниде улуттун абийири десек болот. Анын программасы Совет доорунда да, өлкө эгемендүүлүк алгандан кийин да эки доордун баалуулуктарын чагылдырып көрсөтүп турду. Тасмада маркум Бактыбек Мамытов жаткан жери жайлуу болсун. Адеп ахлактык кыйынчылыктарга кайра-кайра туш болгон телеалпаруучунун ролун ойноого макулдугун берип, тасмадагы каармандардын гротесктик образдарын толуктаган. Барда Алык Осмоновдун Жеңишбек деген ырын окуп жатканын көрөбүз. Бул чыгарма Карыя Меңбай жалгыз уулу Жеңишбектин өлүмү тууралуу кара кагазга ишенбей, тынымсыз пристанга келип уулун күтүп жүргөнү тууралуу жазылганын жакшы билесиз. Кеме согуштан жаңы жоокерлерди алып келип турат. Миңбай Карыя дагы ак кемедегидей үмүтүн үзбөстөн уулун кайтара турган кемени күтө берет. Тасмада телеалпаруучу жетекчиликтеги бирөөнүн тууганы деген сөздү угуп калабыз. Сен шефтин тууганы деп аткан киши бул жана Арно концертпи? Бул автордун ою боюнча 1983 жылы кайып болуп кеткен Жеңишбек Назаралиевдин атасы болушу мүмкүн. Ошол себептен ал чынында эмне болгонун түшүнбөй, уулун күтүп санаторийге келиши мүмкүн. Жигиттердин кара курай талаасына келген машинесинин номерин жакшылап карасаңыз, 2304 деген сандарды көрө аласыз. Бул видеодогу Кытай тилиндеги билдирүүдө айтылат дата. БДСМге жакын кызматкердин өлүмүнө себеп болгон бул билдирүүдө ал киши туткунда экени, күнү түнү иштегени жана көптөн бери үй бүлөсүн көрө электиги айтылат. Ал ошондой эле ал смартфонду ачып, убактысын жана күнүн таап 23 апрелге өзгөртүүнү өтүнөт. Башкача айтканда, унадагыдай эле 2304 сандары жаркырап турат. Бирок билдирүүгө көңүл бурулбай, iPhone талкаланып, Аврорадагы орнотулган тартип бузулбаган бойдон калат. Анан албетте тасманын негизги каармандарына токтолбой кое албайбыз. Алардын диалогу менен тасма башталат, бүтөт. Таңдын атышы менен караңгылыктан жарыкка өтүүнү чагылдырган брюнетка менен блондинка кыздар көлдүн фонунда кемеде жатып алып музыка талкуулашат. Брюнетка өзүнүн жаккан чыгармаларынын тизмесин түзүп алып, алардын арасында Анри Казалистин поэмасынын негизинде жаралган Сен-Санстын атактуу өлүм бийин кошот. Анда өлүмдүн шиш такасынын музыкасынын коштоосунда көрүстөндөгү скелеттердин түнкү бийи сүрөттөлөт. Биринчи көрүнүштө жарык, караңгылыктан Аврора менен айкалышы көрсөтүлсө, акыркы көрүнүштө жарыктыкты, караңгылыкты жана Аврора санаторийи менен жетекчисинин айкалышын көрөбүз. Бул бизге каармандарды жана экранда болуп жаткан нерселердин баарын түзмө-түз кабыл албоо керектигин кыйытат. Кыздарды жетекчи гана көрө алат. Алар анын бөлмөсүндө. Алар менен болгон сахналарда ашыкча кишилерди көрбөйбүз. Тасманын башкы каарманы адамдар эмес, санаторий. Анын кызматкерлеринин жана конокторунун жарык менен караңгылыктын ортосундагы тынымсыз күрөшү. Совет санаторийинин дубалдары, килемдери, коридорлорунун атмосферасында вакыт токтоп, адамдар барымтага айланып, анда-санда өткөндөн боштондукка чыгып, нукура кыргыздык касиетин табууга аракет кылгандай сезилет. Бирок мезгилдин түйүнүндө мындай татаал атмосфераны режиссер кантип түздү? Жообу төмөндөгүдөй. Режиссер башка режиссерлордун өзгөчөлүктөрүн жана өзүнүн оригиналдуу идеяларын билгичтик менен пайдаланат. Алгач Пирматов түз баяндоо эмес, экспрессионисттик баяндоо боюнча өзгөчө талантын көрсөткөнүн белгилей кетүү керек. Инопланетяндар, кара курай жана музыка жөнүндө башаламан диалогдор бир сцена менен берилгени көрүүчүнү бир аз башаламандыкта кармап турат. Оператор чеберчилик менен көрүүчүнү бир боштуктун ортосунда жүргөндөй визуалдык көрүнүштү жаратат. Ал эми классикалык музыканын тааныш ноталары болуп жаткан окуялардын реалдуу эместигин баса белгилейт.
Аврора санаторийинин визуализациясын Стэнли Кубриктин Жаркыроо чыгармасынын биздин шартка ылайыкталган варианты десек болот. Килемдер, дубалдар, коридорлор автордун терең оюн чагылдырса, ал эми Жаркыроо фильминдеги атактуу сценалар менен байланыштар көрүүчүнүн тынчсыздануу сезимин күчөтөт. Аны шықты. Мен мысалы басында ғой, тұра. Не дейсің? Навсегда. Навеки. Вечные. Вся ваша боль, ваши переживания, комплексы. Позвольте дать вам денег. Ни в коем случае. Как же мне отблагодарить вас? Никак. Все нормально. Ныне санаторий принадлежит государству. Помимо санузлов и некоторых мелочей, Чё, она не мало видит? что поменялось. Я хочу сказать, несколько лишних футов веса, вложенных в силу пинка в секунду. Секунду. Бокал мен башыма чай үйеді ойлауым. Инжелерге чиди. Инжелер. Это все его мать. Она вмешивается. Кстати, решил воспользоваться за знакомство. Моя королева. Ну давайте. Жасалма апельсин сыяктуу мурунку режиссерлордун чыгармаларында кенен колдонулган классикалык музыка бул жерде да жалпы көрүнүштү келиштире толуктап турат. Ажайып панорамалык көрүнүштөрдүн музыка менен айкалышы кандайдыр бир кол жетпеген нерсени же тескерисинче фон Триердин чыгармаларындагы жаратылыш менен бир бүтүндүк болгон сезимди жаратат. Ноландын убакыт менен ойноодогу трюктары, үзү баяндоолору да өз таасирин көргөзүп турат. Мисалы, анын эстелик фильминде окуялардын келип чыгышы көбүнчө кийинки көрүнүштөрдө гана түшүндүрүлөт. Окуялар, символдор чырмалышып, татаал көрүнүштөрдү жаратат. Анын үстүнө сценарийдин оригиналдуулугу диалогтордун өзүндө гана эмес, көрүүчүнүн аң сезимсиз күтүүлөрүндө жатат. Мисалы, сутенердун атасы өзүн тапанча менен атып алгандыктан биз дагы сутенер кокустуктан өзүн атып алды деп күтөбүз. Бирок жок. 1-2 секундтан кийин мунун андай эмес экенин байкайбыз. Же болбосо, ханыша эмнеге жалгыз отурат деген комплимент чыныгы таанышууда деле колдонулмак. Бирок кийинчерээк бул БДСМ кардарынын кыз менен таанышуу үчүн код сөзү болгону бир күлдүрүп, бир ыйлатат. Режиссер 4-чү дубалды бузуп, көрүүчү менен сүйлөшкөндөй сезим калтырыш үчүн ар кандай ыкмаларды колдонот. Каармандар көбүнчө бизди тике карап жаткандай туюлат. Ал эми тасманы кулак чин менен көрсөң, бир көрүнүштө чымындын сол кулагында ызылдаганы. Чымын чындап эле ошол жерде бар жогун текшерүүгө аргасыз кылат. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Куш убакыт мангешиңиз. Рахманиновду ойногон Владимир Ашкенази тууралуу башламан сөздөр. Рахманинов, прелюдия до диез минор. В исполнении фамилии не помню, но инопланетяне же умные, думаю, смогут разобраться. Фильмдин каармандарынын ар кандай эмоционалдык абалын чагылдырып турган түрдүү музыкалык симфониялар жана албетте кыргыздын оор турмушун чагылдырган көрүнүштөр баары бир берилген. Аягында санаторийдин директору менен блондинканын ортосундагы талкуу Аврора тууралуу фильмди тартуу жөнүндө болуп,
автор ачык эле 4-чү дуалды бузуп, көрөрман менен түз эле байланышат. Я пока не знаю, о чем будет фильм. Единственное, что я точно знаю, это то, что последний кадр фильма будет заканчиваться именно утренней зарей. А главная героиня — это ты. Нет, зачем? Моя героиня вон она спит. Мунун баары автор тарабынан берилген шилтемелердин бир аз гана бөлүгү. Бул Бекзат Пирматовдун дебюттук чыгармасы экенин эске алганда, анын чеберчилик деңгээли таң калтырбай койбойт. Ошентип, Аврора тууралуу кандай жыйынтык чыгарсак болот? Санаторийдин акылдуулук менен берилген жарнамасыбы? Шилтемелер жана символизм менен татаалдаштырылып берилген постмодерндик аралашмабы? Же советтик өтүмүшүбүз менен азыркы учурдун шартында иденттүүлүгүбүздү издегенибиз тууралуу татаал социалдык билдирүүбү? Суроолорго тасма жооп береби? Жана аягында кыргыздар үчүн чыныгы таң атабы? Жообун биз так айта албайбыз. Ал эми сиздин жооп кандай гана болбосун, бул кыргыздын таланттуу режиссерунун жарым сааттык талдоо жүргүзүүгө татыктуу оригиналдуу көркөм тасмасы. Пикириңизди комментарийлерде бөлүшүңүз. Сиздер менен Evidence редакциясы болду. Кийинки чыгарылыштарда көрүшкөнчө.